Кутмандыңыздар мен ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кесипкөй түрмөгүндө өзгөчө шамдак айлыкты, баатырлык мүнөздү талап кылган өрт өчүрүүчүлүк кесиби тууралуу алдыда кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү күнү өрт өчүрүү бөлүктөрү мамлекет тарабынан ар кандай заманбап техникалар менен жабдылып келет. Ал эми ар бир пункт өзүнүн атайын даярдыктан өткөн куткаруу бригадасына ээ. Чыныгы баатырлар өздөрүнүн билимин жана тажрыйбасын арттыруу үчүн теориялык сабактар менен бирге практикалык машыгууларды жүргүзүп келет. Шамдак айлык менен бирге жоопкерчиликти талап кылган өрт өчүргүч кесибин аркылоо үчүн атайын жогорку окуу жайды бүтүрүп, куткаруучулардын катарына кошулууга болот. Бир топ жыл бою мына ушул кесипти аркалап келе жаткандардын катарында каарманыбыз Сейитбек Маматов да бар. Аскердик кызматка барып келгенден кийин 1998 жылы Ош шаардык номер 85 өрттөн сактоо бөлүмүнө өрт өчүрүүчү болуп кызматка дайындалдым, келип калдым. Ошо 98 жылдан бери иштеп келе жатам. Каарманыбыздын айтымында бул кесиптин ээси болууну жаштайынан самап, адам өмүрүн сактап калууну кыялданган. Ачыгын айтканда биздин жаштыгыбыз, бала кезибиз айылда өскөндүккө байланыштуу. Айылда бул өрт кырсыктарына көп душар болгонбуз эми айылда. Анан ошого байланыштуу ошондой кыял болсо керектир эле мендечи, өрт өчүрүүчү. Анын үстүндө мен байкелерим өрт өчүрүүчү болуп иштеген. Ошолорду карап биз да өстүк. Ушу өрт өчүрүүчү кызматына келип калдык. Ар кандай кырдаалдарда биргеликте иш алып барып, алоолонгон өрттү күжүрмөн күч менен токтотуп, 4 жылдан бери Сейитбек мырза менен чогуу иштеп келе жаткан Эмилбек Байышов кесиптешинин ишине карата так мамилесин өзгөчө баалайт. Биздин кесиптешибиз прапорщик Маматов Сейит аганын көптөн бери билем, көптөн бери иштешебиз ал киши менен. Ал киши өзү негизи жакшы киши, адамдар менен мамилеси да жакшы, кесибин жакшы билет. Көп жылдан бери иштейт ал. Өрт болгондо, өрткө барганда дагы мындай кыймыл аракеттери бөлөкчө, мындай чечкиндүү, жакшы. Адамдар менен мамилеси жакшы. Кандайдыр бир жерде өрт кырсыгы же болбосо кандайдыр бир кырсык болсо, ошол жерде адам өмүрүн сактап кетиш биз үчүн сыймык. Адам өмүрүн сактап калыш, адамдардын байлыктарын сактап калыш биздин милдетибиз. Өрт тилсиз жоо демекчи, көттүрбөй келген кырсыктын алдын алуу үчүн өрт өчүрүүчүлөр атайын кызматтык кийимдерди ирети менен коюшат. Анткени чакыруу болгон учурда аларды мүмкүн болушунча батыраак кийүү керек. Бул биздин өрт кырсыгы же бир кандайдыр бир кырсыкта кийилүүчү кийимибиз, күжүрмөн кийим деп аталат. Мунун орусчасы боевка дейт. Муну айга түшкөндөн кийебиз, айга түшкөндөн. Муну норматив боюнча 17 секундта, 15 секундта кийилет. Анан өрт кырсыгы катталганда 20 секундта кийип, мына автоунаага чыгып кетебиз. Ары сыймыктуу, ары кооптуу кесипти аркалап, эл керегине жараган өрт өчүрүү кызматында иштеп келе жаткан эр азаматтарга алкыш айтып, ийгилик каалап кетмекчибиз. Роман Мантаков, Эркебай Шералуу уулу, Атай Сыдоков, Кутмантан көрсөтүүсү.